Мухаммед Мейманов атындагы орто мектеби 5-класс кыргыз тили мугалими Нусупова Нара. Бүгүнкү сабактын темасы сүрөттөө жөнүндө жалпы маалымат. Сабактын максаты: балдар, бүгүнкү сабакта кептин бир түрү болгон сүрөттөө жөнүндө түшүнүк аласыңар. Өз алдыңарча текст түзүп, кептин түрү боюнча ажырата билесиңер. Бири-бириңерди сыйлоого, уга билүүгө, жардам көрсөтө билүүгө тарбияланасыңар. Жаңы сабактан өтөрдөн мурда өтүлгөн материалды кайталап алсак. Кептин түрү деген эмне? Кептин канча түрү бар? Баяндоо деген эмне? Баяндоо кайсы чыгармаларда көбүрөөк кездешет? Фонетика деген эмне? Кыргыз тилинде канча үндүү, канча үнсүз тыбыш бар? Анда эмесе, балдар, жаңы сабагыбызга көңүл бурсак. Кептин 3 түрү бар деп өткөн сабагыбызда белгилегенбиз. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Бүгүнкү темабыз сүрөттөө. Сүрөттөө деген эмне? Сүрөттөө заттын, буюмдун, нерсенин негизги белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин түрү сүрөттөө деп аталат. Сүрөттөөдө жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдарды, жаныбарларды, буюмдарды жана башкаларды сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Демек, сүрөттөй турган буюмубузду алат экенбиз дагы, анын кандай экендигин, өзгөчөлүктөрүн айтып берсек, бул сүрөттөө деп аталат экен. Анда эмесе, сабагыбызды бышыктап 34-көнүгүүнү иштесек. Жаратылыштагы үндөр дейт. Текстти көчүрүп жазасыңар. Кептин кайсы түрү колдонулганын тапкыла. Анда эмесе, текстке көңүл бурсаңар. Бактын арасына кирип, же суу жээгине барып, айлана чөйрөнү бир азга тыңшасаң, ар кандай үндөрдү угушуң мүмкүн. Дароо эле бактын шуулдаганы же суунун шырылдап агып жатканы угулат. Гүлгө топтошуп аарылар ызылдайт. Чөптүн арасынан чегирткелер чырылдайт. Бак ичинде куштар сайрайт. Өзгөчө булбул ырчы куш. Ал кичинекей эле боз чымчык. Торгойдун сайраганы да кызык. Ал асманга бийик көтөрүлүп алып, канаттарын дирилдетип сайрайт. Кечкисин бакалар чардайт. Жаратылышта ар кандай сонун үндөр бар. Күндүн күркүрөгөнү, көлдүн шарпылдаганы, чөптүн шуудураганы, куштардын сайраганы музыкага окшош. Демек, балдар, бул текстте кайсы кептин түрү колдонулду? Үйгө тапшырма. Менин сүйгөн буюмум деген темада өзүңөргө жаккан буюмду аласыңар дагы, ошонун негизги белгилерин ачып, сүрөттөп жазасыңар. Көрүшкөнчө саламатта тургула, балдар.